Мен өзі ошо Темирова Башакан 72 жаштамын. Ошо колон өлчөлүктү мен жашыман эле апамдар кылганын, тайнемдер кылганын көрүп эле жүргөнмүн, бирок көңүл бурган эмес экенмин да ал убакта. Анан турмушка чыгып, бала чакалуу болгондон кийин тегеректе карап, пенсияга чыккандан кийин баштадым да колон өлчөлүктү. Анан карасам бекер отурбайт экенсиң. Анан эстеп көрөйүнчү деп биринчи колон өлчөлүктү 2014-жылы немеге көлгө балдарды, окуучуларды алып барып берген колон өлчөлүк колуңуздан эмне келет деп бир аптага барганда ошо Кытай кийиздерин алып барып эле ошентен баштаганмын да окуучуларды бир апта карасам кызыгып калдым, жаш кезде көрдүм эле. Ошону дагы баштай берейинчи деген ой менен 2014-жылы баштагам. Анан карасам баягы повторение, мать учения дегендей эле эсиме келди бардыгы, эптеп кеттим. Өзүм оюп, кагаздарга оюп, кагаздан чыгарып неме килемдерге, кийиздерге оюп ошондон баштадым. Карасам эсимде бар экен бардыгы. Ошондон баштагандан 5-6 жыл калып кетти, ден соолукка байланыштуу, шартка байланыштуу калып кетти эле. Кийин 2019-жылы анан анда жолдошум бар эле. Жолдошум дайыма неме кылат эле, биз чарбада жүргөн үчүн кийиз жасайт элек, ала кийиздер жасайт элек. Ошондо мен боеп берем, полный күйөм жардам берет эле да. Жолдошум тытышып, мен боек боесом казандарга от жагып, анан келгенде ала кийиз жасайт элек. Оймо ала кийизден жасап 4-төн 5тен жасап берет элек коңшулар менен. Бири-бирибизге атааңдашып жасайт элек. Ошентип анан кайра калып кетти. Анан жүндөр да жок болду. Кийин анан ошойдон эле калып кетти. Кийин анан кайра баштадык. 2019-дан баштап анан ага жолуктум, буга жолуктум. Бирөөлөр жолукса андан кызыгып карап жүрдүм. Анан ошо эне нуска деп группасын түзөйлүчү деп аялдар топтолуп алып анан кийин баштадык. Ошондон кийин кызыгып алып кеттик. Биз топту көпчүлүк болуп баштадык эле. Кийин анан ар ким бутка тургандан кийин өздөрү менен өздөрү болуп кетти. Бөлүнүп кеттик. Анан райондон болду, шаардан болуп отургандан кийин ар ким айыл өкмөткө бөлүнө баштадык. Ой, мен барып айыл өкмөтүнөн мен чыгайын деп анан бөлүнүп 3-4 айылга бөлүнүп кеттик. Ошону менен Барпыдан азыр мен чыгып атам кайрадан. Мындай жаштарга ошо өзүм кылгандарды үйрөтүп коеюн деп. Келиндер үйрөнсүн деп. Анан азыр мына термени мен билбейт элем, термени кызым алып кетип атат. Мен бүт мунуларды өзүм пактадан, жалаң нукра пакта чыгарып, колдон ийрип, анан ушундан баштадым. Буну да бир экөөнө саттым, көбүнө саттым. Анан азыр эми пакта жок. Муну нукра пактадан өзүм боеп өзүм саттым. Анан азыр эми пакта жок үчүн мунун биз базардан сатып алабыз жиби. Мунабу российский жиптерден токулган. Өзүбүз алып, муну дагы ийрип, ошону эле алып, кайра чыйратып, анан кийин муну дагы куржун, ушундай торболорду ушундай кылып жасап атабыз. Ала торбо сумка да көтөргөн. Ооба, муну көбүнчө эле неме салганга дешкенден анан кийин ошондой кылып көбүнчө эле ушуна сумка деп атышат да жаштар. Негизи кыргызча аталы ошо торбо. Торбо болуп аталат да, ооба. Торбо башты. Азыр мунулар бардыгы муну дагы российский жиптерди алып атабыз. Терменин апа кайсы түрлөрүн согосуз? Термени мен өзүм лично терме эсиме чыгып калып, мен жашман эле соккон эмесмин да. Анан кызыгып барып эле элден журттан неме алып, анан кызыма неме алып, элдерден көрдүм, кызыктым. Анан кызым алып кетет. Азыр мунулар дагы кызың согуп аткан турбайбы? ооба. Мен ийрип берем, чыйратып, даярдап берем, соккону кызым согот. Мен эптей албай калдым да, мындан да көзүм жетпей калды. Анан кызыма ээрчитип, анан кызыма жардам берет. Азыр неме кыла албай калдым. Килемди канча жашыңызда биринчи? Килемди деле мен эжемдер сокчу. Анда биз таң аткыча тез эле килем согушат эле. Мен только жардам берет элем, өзүм килем соккон жокмун.
Лично bir килемди өзүмдүн башыма соккон жокмун да. Жөн эле жардам берип, үйрөнүп, жардам берип эле жүрөт элем. Анда подсобник деп коет эле көрүп. А так өзүм неме кылган эмес. Мына килемди мен жүнүн алып бояп бергем, буну апам согуп берген. Апам согуп себизге берген. Дагы бирден балдарыма, кыздарыма неме кылган. Ошолорду көрүп эле мен дагы алып кете аламбы деген ой менен ошо апамдын жолун жолдоп алып кетемби деген ой менен неме кылып атабыз. Килемди эми баштап атабыз. Мына жипти азыр жүндөрдү да көрсөтөм. Мен көбүнчө эле ошо шырдак менен ала кийизди көбүрөөк жасайм. Анан мына термени мен ошо өзүм үйрөтүп, кызым үйрөтүп атам. Кызым алып кетсин жаштар деп. Мына кийиздерди дагы, шырдактарды өзүм кагазга түшүрүп, оюп, өзүм неме кылып кете берем. Азыр мына үйдө немелер бар, кийиздер бар, шырдактарды көрсөтөм.